Алымкадыр Бейшеналиев депутат Жусупбек Коргонбай уулун сотко берди. Саламаттык сактоо министрлигинин башчысы Алымкадыр Бейшеналиев депутат Жусупбек Коргонбай уулун сотко берди. Бул тууралуу жактоочу Кайсын Абакиров билдирди. Анын айтымында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев ар намысын, кадыр баркын жана ишкердик беделин коргоо боюнча доо арыз менен Бишкектин Ленин райондук сотуна кайрылган. Доомат депутаттын 2024-жылдын 14-мартында жогорку кеңештин жыйынында сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу. Жактоочу белгилегенде Бейшеналиев чиновниктер сынга алынышы мүмкүн экенин түшүнүү менен кабыл алат. Бирок ошол эле учурда конструктивдүү сын менен негизсиз каралуунун адамдын кадыр баркын, аброюн шек келтирип, кемсинтүү максатын көздөгөн каралоодон айырмалоо зарыл, деди адвокат. Министр депутаттын ар намысын, кадыр баркын жана ишкердик беделине шек келтирип, чындыкка дал келбеген билдирүүсүн жокко чыгаруу жана моралдык зыян үчүн 10 000 сом төлөөнү сотко милдеттендирилет, дейт жактоочу. Маалымат Блак, Кактус Медиа. Крокустагы терактыда кыргызстандык кыздар каза болду деп айтуу азырынча эрте. Бул туурасында Тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеме алардын аты жөнү Россия өзгөчө кырдаалдар министрлигинин набыт болгондор тууралуу тизмесине генетикалык экспертиза бүтө электе эле кошулуп калганын белгиледи. ДНК изилдөөлөрдүн жыйынтыгы даяр боло элек. Кечээ Подмосковьедеги терактыдан кийин дайынсыз болуп жаткан 2 кыргызстандык кыз каза болгону айтылган. 24 жаштагы Эдита Жусупова менен 20 жаштагы Маиза Гүлжигит кызынын аты жөнү набыт болгондордун жаңыланган тизмесине жарыяланган эле. Кыздар теракт болгон концерттик залда иштеп жаткан. Маалымат Блак, Спутник, Кыргызстан. Фамилия, имя, отчество. Раимбек. УКМК Матраимовдун кармалышы боюнча маалымат берди. УКМК бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Раимбек Матраимов, анын бир туугандары Тилек, Руслан жана Исламбек кармалганын ырастады. Мекеменин билдирүүсүндө учурда тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Эскерте кетсек, Раимбек Матраимов кылмыш жаза кодексинин 169-беренеси кызматтык кылмыштын белгилери жок болгон учурда адамды күч менен кармоо менен анын жүрүү эркиндигин чектөө жана 222-берене кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдаштырууга шектелүүдө. Ага эл аралык издөө жарыяланган. Жакында эле УКМК Раимбек Матраимов Бакуда экенин жана аны кармоо боюнча иштер жүрүп жатканын билдирген. Искендер Матраимовдун уулу Мирланбек Facebook баракчасында атасын кармалганын четке кагып, ал Дубайдан Бишкекке учуп жатканын кабарлап, сүрөтүн жарыялады. Маалымат Блак, репортер KJ. Кожа Батыр, поздравляю. Кожа Батыр да жүргүлө. Так, кандай? Жакшы. Какие проблемы у вас? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Говорите открыто, не стесняйтесь. Решим проблему. Кытай Тайбэйдин командасы менен болгон беттештен кийин өлкө башчы Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана Кыргыз футбол союзунун президенти Камчыбек Ташиев курама команданын кийинүүчү жайына барышты. Бийлик башында тургандар спортчуларды жеңиши менен куттуктап, мамлекет башчы көйгөй болсо ачык айтууну суранып, аларды чечип берүүнү убадалаган. Эмислерди Камчыбек Кыдыршаевич көзөмөлгө алып, толук камсыздап турат. Мамлекет $5 миллион бөлүп берди. Калган каражатты ал өзү дагы табат, деген Садыр Жапаров. Өз кезегинде Ташиев футбол боюнча президентке отчет берип турарын айтып, Садыр Жапаров спорттун бул түрүн жакшы билерин белгилеген. Президенттин тапшырмасы менен футбол союзунун башчысы болдум. Бул тармакты көзөмөлдөп, ага отчет берип турам. Ал өзү футболчу. Ким жакшы ойноп жатканын, ким чарчаганын ар бириңердин аты жөнүңөрдү билет. Мен докладка бат-баттан чакырып турам, деген ал. Ал эми Акылбек Жапаров өкмөт союзга 500 миллион сом, стадиондун курулушуна 500 миллион сом бөлгөнүн айтып, дагы каражат берилерин белгиледи. Белгилей кетсек, кечээ 26 мартта дүйнө чемпионатында тандоо турунун алкагында өткөн беттеште Кыргызстандын курамасы Кытайдын Тайбэй командасын 5-1 эсебинде жеңди. Футболдун жүрүшүндө президент баштаган бийлик башындагылар да көз салып турду. Крокустагы теракт эксперттер террорчулардын биринин кулагын эмне себептен кескилегенин түшүндүрдү.
Москвадагы теракта шектүүлөрдүн Барянск токойунан кармоо учурунда укук коргоо кызматкерлеринин бири шектүүнүн кулагын кесип салышкан. Мындай видео социалдык тармактарга тараган. Ошол эле учурда коопсуздук күчтөрүнүн бири кесилген кулактын бир бөлүгүн террорчу делген адамдын оозуна салган. Бул окуя резонанс жаратып, айрым интернет колдонуучулар укук коргоо органдарынын бул иш-аракеттерин адамгерчиликсиз деп баалаган. Орусиянын Московский комсомолец басылмасынын атайын аскердик эксперт бул ыкманы түшүндүрүп берген. Анын айтымында бул ыкма абдан кеңири таралган. Бул тез арада керектүү маалыматты алуу үчүн колдонууга аргасыз болгон сурак ыкмасы. Муну тез жасоо оңой эмес. Көбүнчө ушул жол менен ыкчам маалыматты алуу кылмышка тиешеси бар башка адамдарды тез аныктап, ылдам кармоого болот. Ал эми алар өз кезегинде карапайым калкка коркунуч жаратышы мүмкүн. Мындай кырдаалдарда ишенип койгула, террорчулардын жарандык укуктарына убакыт жок деген эксперт. Ошондой эле ал террорчулардын арасында кулактан айрылып, уят жана кордук экенин кошумчалаган. Маалымат блог Супер KJ. Жалал-Абадда 52 жаштагы аял күйөөсүн бычактап салды. Жалал-Абад шаарында күйөөсүн өлтүрүүгө шектелген аял кармалды. Бул туурасында бүгүн 27 мартта Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык 25 мартта саат 21:55 чамасында Жалал-Абад шаардык ички иштер башкармалыгына телефон чалуу болуп, калаадагы батирлердин биринде 15 мүнөт мурда аял киши өзүнүн күйөөсүн бычак менен сайып, натыйжада ал денесинен алган жаратынан улам окуя болгон жерден каза болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барып кароо жүргүзүп, тийиштүү экспертизалар дайындалып, далил буюм катары бычак алынып, печатталган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Окуя боюнча териштирүү учурунда күйөөсү менен аялы 2012 жылдан бери чогуу жашашкандыгы, окуя болгон күнү чогуу спирт ичимдигин ичкендиги аныкталган. Күйөөсү 52 жашта болгон. Шектүү катары Жалал-Абад шаарынын тургуну 1972 жылы туулган Л.С. кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Маалымат блог Супер KJ. Алдамчылыкка шектелип кармалган Бекзат Өмүрбеков үй камагына чыкканы айтылды. Бишкектин 1-май райондук соту алдамчылыкка шек саналып кармалган Бекзат Өмүрбековду 20 мартта үй камагына чыгарганы белгилүү болду. Маалыматта аталган райондук соттун басма-сөз кызматы растады. Белгилей кетсек, 1-май райондук ички иштер башкармалыгы Бекзат Өмүрбековго март айынын башында Кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп, сот 1-майга чейин убактылуу кармоочу жайга камакка алган. Милициянын маалыматы боюнча, ал жана дагы бир адам жергиликтүү тургундардын биринен жетекчилик кызматка ишке орноштурууга убада берип, $50,000 акча алышканы аныкталган. Маалымат блог GTTV KJ.